клиникада жаңы баштаганда ошо томография менен УЗИ гана иштеген. Азыркы учурда мына биздин жаңы имарат салынгандан кийин биздин кабинеттер чекесинен дайым болуп баштады. Ошо дайым болгон кабинеттерге биз иштешем деген врачтар чакырып, аларга жашынакай шарт түз берип, медициналык жабдыктарды алып берип, ошолор менен иштеш баштадык. Бизде азыркы учурда заманга ылайыктуу лор эндоскопический аппарат деп коет. Бул уже заманбап түрдө оорууну шыр көрүп, адамды кыйнабай, тамагын аштыртып, анан кашык салып көрбөй, жөнөкөй аппараттар менен көрө турган, ыкмалар менен иштей турган аппарат алганбыз. Ал жерге биздин лор врач иштеп атат. Андан тышкары мына көп жылдык стажы бар акушер-гинеколог Осмон Сариятиловна келип иштеп атат, акушер-гинеколог болуп. Көп жылдан бери адистик, кесипкөй специалист, инфекционист, гепатолог катары Рахат Мискенбаевна иштеп атат. Андан тышкары жаңы адистерден чакырганбыз. Ошо лор врач жаңы адист катары келип иштеп атат. Жаңы педиатрия ординатурасын бүтүп аткан Гүлжаз деген педиатр иштеп атат. Андан тышкары терапевт, невропатолог, общий прием катарында биздин Шопоков Бигазы деген врач иштеп атат. Ал өз учурда бизде мисалы кээ бир ооруларга наркоз берип, томография тартыш керек болуп калат, кандайдыр бир манипуляция керек болуп калат, өзүбүз кесип боюнча реаниматолог. Андан тышкары бизден тышкарда областтык ооруканада иштеп, ошо жаштар азыр мындай умтулуп, көп тармак жака иштеп, өздөрүнүн бош убактысын бир туура пайдалануу максатында ошо бизге да келип иштешип атат. Элдерден суроо талап болуп атат, ошо эндокринолог керек экен, маммолог керек болуп атат деп, кардиолог керек, мисалы Баневскийдин лабораториясы бар. Бирден оорулар келип көрүнгөндө шыг бар эле анализдерин жашынакай алып тапшырып, кайра врачка көрсөткөнгө жашынакай шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары дагы лечебный процедура катары бизде массажный кабинет ачылган. Бул жанагы илотерапия принциптери менен иштей турган аппарат. Бул дагы бир элдерге жашынакай жардам кылып, элдердин бир остеохондроз оорусу көп болуп атат. Азыркы малоподвижность ошолорго бир жашынакай лечение катарында ошондой бир шарттар түзүп келатабыз да. Келечекте биздин подвалда чоң зал дайындап койдук. Ал ЛФК кабинет деп коет. Ошо лечебный физкультурный кабинет. Ошо адамдар келип, жанагындай йога менен, же ар кандай бир процедуралар менен зарядкалар жасап, гимнастика кылып, велодорожкалар болгонго дагы келечекте жашынакай шарттарыбыз бар. Үчүнчү этажда болсо, буюрса толук бүтүп калсак, ал жерге оорулар алыстан келген өзгөчө ооруларга мындай жатып, ошол жерден капельница алып, дарыланып кеткенге да бир шарттар түзгөнгө иште планда бар да жакын арадачы. Анан ошо иштерди Кудай буюрса биз областтык ооруканада иштеп аткан, бөлөк жакта иштеп аткан врачтарга дагы сунуш катары айтабыз. Биздин кабинеттер толук бүтүп калса, алар менен иштешкенге, кызматташканга биз даярбыз да.